Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер менен көбүрөөк соода кылган Кыргызстан үчүнчү өлкөлөр менен да алып сатуусун өркүндөтүүнүн үстүндө. Алардын ичинде Араб жарым аралындагы мамлекеттер да бар. Мында негизинен Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар менен көбүрөөк карым-катыш кылат. Алар менен алаканын акыркы эсептерин карап көрөлү. Демек, Кыргызстан аталган 5 өлкө менен 2020-жылы дээрлик 20 миллион долларлык соода жүгүртүү кылган. Жалпы санакта экспорт-импорт теңдей чыкканы менен айрым өлкөлөргө ала тоолук ишкерлер гана товар жеткирери көрүнөт. Мындай картина 2021-жылдын алгачкы жарымындагы эсебин алганда да ачык байкалат. 6 айдагы сандар жалпы соода өскөнүн да көрсөтүүдө. Ошол эле убакта Кыргызстан Араб мамлекеттеринин ичинен негизинен Бириккен Араб Эмираттары менен көбүрөөк товар жүгүртөөрүн билдирип турат. Ушул 21-жылдын 6 айында Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираты ортосундагы сооданын көлөмү 22,3 миллион долларды түздү. Анын ичинен экспорт 15 миллион доллар, былтыркы жылга салыштырганда 3,9 эсеге көбөйдү. Импорт болсо 6,9 миллион доллар, былтыркы жылга караганда 1,7 эсеге көбөйдү. Бирок Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода жүгүртүүсүнүн өзүн деталдуу карасак, узагыраак мөөнөттө ал тескерисинче кыскарганы байкалат. Тагыраагы алып сатуунун көлөмү 2013-2014 жылдары 227-249 миллион долларга чейин жетип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ал кыскарып кеткен. Соңунда 15-20 миллион долларга чейин түштү. Бишкек Бириккен Араб Эмираттарынан көбүнчө тамеке, эфир майларын, парфюмерия жана косметика каражаттарын, китеп жана башка полиграфиялык нерселерди, автоунаа жана алардын тетиктерин сатып алат. Эмираттарга болсо кыргыз жергесинен электр жабдуулары, ар түрдүү аспаптар, эт жана эт азыктары, бал, күйүүчү минералдар, эфир майлары жана башка нерселер жеткирилет. Ушул жана башка товарлар Кыргызстандан башка да араб өлкөлөрүнө кетет. Өзгөчө кыргыз балы арабтардын сүйгөн азык экени белгилүү. Бишкектеги сонун компаниясы да араб мамлекеттерине бал экспорттогон ишканалардын бири. Аларда быйылкыга эле 800 миң даана банкага буйрутма бар. Кыргыз Республикасынан чындыгында көптөгөн товар кетет. Бул негизгиси бал. Бул товар Кыргызстандын негизинен жалпысынан товардын сапаты жакшы болгондуктан ошо араб мамлекети биз жактан аябай көп алып кетет да. Азыркы учурда эми ушунчалык деңгээлге жетти. Араб өлкөсүнөн атайын кишилер келип, ошол балдын убагында келгенде келип биздин бул жерге келип, ошол бал чыгарылып аткан жерге токтоп, ар бир балдан өзүнүн эмесин алып, өздөрүнүн лабораториясына жиберип, качан ошол лабораториядан таза балды экспортко мүмкүнчүлүк дегенде, алар ошол балдарга, бал челектерге булар пломба басып кетип, анан ар бир учурда ошол балдарды алып кетип турат да. То есть мындай айтканда ушунча деңгээлге чейин жетти да. Кыргызстандык сонун компаниясы келечекте өзү өндүргөн продукциялардын башка түрлөрүн, тагыраагы кыям, жем, салат жана башка нерселерди да араб өлкөлөрүнө экспорттоону мерчендеп турат. Албетте, алар ансыз деле чет мамлекеттерге сатат, бирок жаңы рынок ар дайым керек. Башка маселе, кыргыз-араб алакаларында тоскоолдуктар аз эмес. Бул араб өлкөлөрү менен негизи иштеш кыйыныраак да. Өтө эле кыйын, эки мамлекеттин ортосунда бир соода жүргүзүш. Логистика жагынан да кыйын болот, жана документальный жактарынан да кыйын болот. Андан эми бул жан-жаныбардан чыккан неме да, бал болгондуктан аябай өтө көп текшерүүлөрдөн өтөт да. Анан биздин Кыргыз Республикасында ошол атайын лаборатория жоктугунун себеби бул дагы анча-мынча Кыргыздын ошо экспортерлоруна кыйыныраак да. Өтө кыйын болот. Кыргыз жана араб өлкөлөрүнүн экономикалык алакасынын дагы бир өңүтү бул инвестиция. Ошол эле Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар мамлекеттериндеги инвесторлор Кыргызстанга жыл сайын түрдүү суммадагы салымдарды жумшашат. Мында да үлүштүн көбүрөөгү Эмираттарга туура келет. Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи баштаган делегацияда сентябрдын башында Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаровго жолукту. Мындагы ишкерлер тобу кыргыз жергесинде электр станцияларын курууга кызыгууда. Алардын негизги максаттарынын бири бул ошол энергияны кайра жандандыруу.
булактары боюнча дагы ушул тармакта иш алып барсак деп өзүнүн бир кызыгуусун айтып кетишти. Ал тармакта дагы биз бир нече сунуштарды бердик. Ошонун ичинде баягы биздин кичи гэстерди куруу боюнча дагы өзүнчө долбоорлор бар. Шамалдын энергиясы аркылуу ушул электр энергияны өндүрүү боюнча дагы долбоорлорду сунуштадык. Андан тышкары ушул күндүн энергиясынан дагы электр энергияны чыгарып өндүрүп ушул калкка таратсак деген дагы сунуштарды бердик. Анын ичинен ушул негизинен күндүн энергиясынан чыгарсак деген аябай кызыгуу болду. Адатта араб өлкөлөрүнөн келген инвестициялар көбүнчө биргелешкен ишканаларга салынат. Маселен, ошол эле эмираттык ишкерлер менен кыргызстандык бизнесмендер кураган 40тан ашуун ишкана бар экени маалым. Бирок адистер соода экономикалык кызматташуунун бул деңгээли дале аз экенин белгилешет. Биздин экономикабызды ошо бай араб өлкөлөр менен салыштырганда муну комплементарная экономика деп атасак болот. Комплементарная деген бул эки экономика бири-бирине окшош эмес. Ошон үчүн бизде бар нерсе аларда жок болуп, аларда бар нерсе бизде жок болуп, бири-бирине жакшы жардам берип, соодалашып, өнүгүп кетсе болот деген мааниде айтылат да. Мисалы, эко продукция, алар биздин ошондой эко продукциябызга кызыгып атышат. Жана бизде туристтик мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң. Радон сууларыбыз бар, минерал суулары, дары чөптөр, дары баткак, ошонун баарын пайдаланып биз араб өлкөлөрдөн инвесторлорду тартып, бияка курорт, санаторий, здравница, лечебницаларды ачсак болот. Биз ушул потенциалыбызды азыркы күндө такыр эле пайдаланбай атабыз деп айтсак болот. Эксперттер араб инвесторлорунун Кыргызстанга көп келбей жатышын биринчи кезекте өлкөдө стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырышат. Улам-улам ыңкылап жолу менен бийликтердин алмашышы арабтарды эле эмес, башка инвесторлорду деле чочутат. Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда даяр бизнес долбоорлордун жоктугу да мына ушуга себеп катары көрсөтүлүп жүрөт. Эрнис Нурматов, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.